Абаевда. Рахмат. Садыр Нургожевич, мен суроо бар сизге. Сверхприбыль деген түшүнүк бар, билесиз, ашыкча киреше деп. Тилекке каршы бизде ага налог киргизилген эмес. Биз канчадан бери сунуш берип жатабыз. Ошол сверхприбыль боюнча Кумтөр канча киреше, канча миллион доллар киреше алган акыркы ошо 20 жылда? Сверхприбыль боюнча Кумтөр өзү канча киреше алганын билбейбиз. Бирок мамлекетке бир тыйын акча төгүлгөн эмес. Тилекке каршы билбейбиз. Ошон үчүн биз сурап атабыз комиссия. Биз дальше иштеп, ишти улантып, 3 айдан кийин сиздерге алып келип берели деп атабыз. Жанакы бир мисал кылып айтып кетели, жана активдештирилген көмүр боюнча айтып атпайбызбы? Сокулук алып келип алтынын бөлүп алып атышат деп, контрабандалык жол менен деп. Ошол сыяктуу эле үстүнөн сверхприбыль алгандын бардыгын чөнтөккө салып ташып кетип атышат. Рахмат. Экинчи суроом сизге, Садыр Нургожевич. Эгер жаңылышпасам 2-3 ай мурда бир маалымат чыкты эле. Кумтөрдүн башчылары бир атын билбейт экем, көз карандысыз эл аралык экологдун келишине, Кыргызстанга келишине жана Кумтөр текшерүүгө бут тосуп жатат. Жада калса президентке чейин жазган каты бар экен деген. Ошол маалыматты карадыңарбы? Аны караганбыз. Ал Роберт Моран деген адам, өзү канадалык. Аны Кумтөрдөгү ошо канадалык ишкерлер биздин Кумтөр Operating Company, Кумтөр Gold Company'нин кызматкерлери киргизбей койгон. Мына Имангожоева менен чогуу барышкан. Эмне үчүн киргизбей койгон дегенди мен кызыктар болуп изилдеп көрсө ал дүйнөлүк деңгээлде специалист экен. Анын берген справкаларынын бардыгы бүт эл аралык баягы эл аралык авторитети бар экен да. Ошон үчүн ал баягы биз сиздерге көргөзгөн видео тасмадагы былыктарыбыздын баарын чыгарбасын эл аралык деңгээлге деп ошон үчүн киргизбей койгон экен. Рахмат. Следующий вопрос у меня к правительству, к членам правительства. Были ли какие-либо санкции Кумтөр Operating Company по поводу нарушений? Вот, допустим, хвостохранилище. Мы видели, что 1/3 только закрыта пленка, все остальное не закрыто. Какие-либо санкции в отношении Кумтора были? Мен жооп берип коеюн. Булар жооп бере албайт. Мен ачык эле айтып коеюн, эми капа болушпасын. Биз запрос кылып специалистин алдык. Жана мен айтып өтпөдүмбү докладымда Татыгулова дегенди. Биз берип ушуну аныктап бергиле десек, биз аныктай албайбыз дейт. Биз аны көргөзө албайбыз дейт. Биз айтып атабыз, жок экен 100 метрден ары карай пленка. Ошону жазып бергиле десек, Татыгулова тескерисинче ошо кумтөрлүктөрдүн, канадалык ишкерлердин тарабы болуп, бизге эчтеке кайра тескерисинче бизди сындаган койду. Ошондуктан булар чара көргөн эмес ушул күнгө чейин. Рахмат. Туура, мен биринчиден Садыр Нургожевичти колдойт элем. Комиссиянын дагы ишин узартыш керек, анткени чечиле элек маселелер көп. Биринчиден бул налог на сверхприбыль деген түшүнүк бар. Силер жана Монголияны айтып кеттиңер. Монголиядагы бородо ошондой системаны кийирип, миллион эмес, миллиарддаган долларлар негизи бюджетке түшүш керек болчу. А биз болсо эбегейсиз акчаларды жоготуп атабыз. Экинчиден, экоцид деген түшүнүк бар, эгер жаңылышпасам, туурабы? Эгер максаттуу түрдө экологияны талкалоо. Ошол экоцид статьясы боюнча да ошол маселени карап көрүш керек, Садыр Нургожевич. Анткени билип туруп ошончолук экологияга зыян келтирүү бул экоцид деп түшүнөм мен жеке. Урматтуу Жомарт Сапарбаевич, биз эмне үчүн сурап атканыбыздын себеби, бир себеби дагы ушул. Бул экоцид эле эмес, биздин ошо нарын суусунан ичип аткан адамдарыбызды, нарын, Токтогул, Жалал Абад, андан ары дагы каяка кетет өзүңүздөр билесиздер. Бүт ошолордун баарын не только экоцид, геноцид кылып аткан фактылар бар. Биз ошон үчүн сурап атабыз, ушуну иштин аягына чыгаралы, тездетели, бүгүн түнүндөн баштап иштейли деп. 4 айдан бери мына күнү деп иштеп атабыз. Өлүп кетпейбиз, дагы деле ишти улантып, ушу мамлекет үчүн, эл үчүн ушул ишти аягына чыгарып коелу деп суранып атабыз сиздерден. Хорошо, акыркы суроом, Садыр Нургожевич, сизге. Биздин тараптан совет директоровдо отурган биздин атка минелерден отчетторун карап көрдүңөрбү? Негизи отчеттору бар бекен? Эмне иш кылышыптыр? Отчеттору бар экен. Мына менин колумда турат отчеттору. Мисалы, Муралиев, Алдашев, Ибраевдин колу менен жер үй боюнча силер алгыла, жер үйдү деп предложение берген экен. Ушу акыркы жолу барып жер үйгө дагы акча салгыла, жер үйдү да инвестировать этип силер алгыла деген. Андан сырткары Монголияда эмне үчүн 70% ички сатып алууларды аласыңар дагы, бизден 30 деле аласыңар. Биздики Кумтөр 90% силерди камсыз кылып атса деп, анан баягы сатып алуу кагаздарын сураганда, жана мен жогоруда айтып кеткен, Санфорд Стивенс деген
буларды мындайча айтканда адам катарына да көргөн эмес да жооп да берген эмес. Мына өзүлөрүнүн каты Муралиев, Алдашев, Ибраевдин мындай арыздануу иретинде ушу премьер-министрге, президентке жазып аткан отчетунда көрсөтүлүп турат. Андан сырткары булар ушул акыркы жолку барган собраниясында Сентера Голдко маселе койгон экен. Жана хвостохранилищенин алдынан кетип аткан сууга ушуга чара көргүлө деп. Буга дагы эч чара көрүлгөн эмес. И булар ошол койгон маселесин аягына чыккан эмес. Андан сырткары дагы бир маселе көтөргөн экен. Жана бизге берген дивидендти, Кыргызстанга берген 44 миллион дивидендтин налогун буну Канада алып калат экен. Муну да Кыргызстанга төлөнсүн, бизден дивидендтер бөлүнүп кетсин деп муну да маселе койгон. Бирөө дагы чечилген эмес. Булар баякы настаивать этип мындай бир кысымга алып эч убакта ушундай предложение көргөзө алган эмес. Себеби жанагы мен жогоруда айтып кеткен зарплаттан көз каранды болуп отурушат. Рахмат, мен суроом жок. Рахмат. Сөз Мирлан Исак